Мухаммед Амин 12 жашта, ал келечекте уста болууну кыялданат. Бош убактысында мынтип кардондон үй жасап, чоңойгондо ата-энесине, таятасына үй куруп берем деп тилек кылат. Атама үй салып, элге кызмат кылып, үйүн алсам, кетмешине салынып турат. Мухаммед Амин туасы Анар оорусу менен жабыркайт. Анар тилине чыккан. Ата-энеси 7 айынан баштап ооруканага каттап дарылоого аракет жасап келет. Бирок эч кандай жыйынтык жок. Мухаммед Аминдин тилиндеги Анар ургаачы болгондуктан балалап кеткен. Ал көбөйүп күндөн күнгө шишип жатат. Апрессиялык иммунитети көп жок болгондуктан ушу кичине неме болсо грипп болуп калат. Акылеси жакшы, мектепке барат. Мектепке өзү баргысы келет, анан биз өзүбүз мына кыйналып калабы деп неме кылып жөнөтпөдүк. Быйыл дагы башында барып, эл катары барып китеп алып барды. Анан неме кылды эле, жөнөтсөк кичине неме болуп калды. Ишип, кыйналып келгенде уктай албай, уктап атып эле чочуп кетип эле отуруп калат. Ошодон коем, быйылча кичине дагы кийинки операциясы болгучу жөнөтпөй эле коелучу деп жөнөтпөй койдук. Үйдө кичине карамыш болобуз, оны окутмуш болобуз. 12 жашка чейин 20 жолу операция болгон өспүрүм учурда алсыз, тез тумоолойт. Операция Москва шаарында болуп, ар бир барганына 150-200 миң сомго чейин чыгым кетет. Операцияда дарыгерлер шишикти, кан уйган жерлерин кесип алып турат. Антпесе оорусу күчөп, дем алууга мүмкүн болбой калат. Карап неме кылабыз, ушу үйдө тамак ашыны, суюк тамак карайбыз. Иш кылдырбайбыз, башка балдардан аяйбыз. Беркилерге жедирбеген нерсени ушуга кичине бекитип жедирмиш болобуз. Кичине сакайып кетеби деп аракет кылабыз көбүнчө. Эми кичине жылыш болуп сакайып калды десек, мына быйылкы жылда кичине опрессияга болбой калды эле, дагы ишип баштагансып неме болуп атат да. Ошону Алладан көп сурайбыз, шыпа берип койсун, кайыптан болсо күтүлбөгөн жерден бир шыпа чыгып калса экен деген ниетте дуа кылабыз. Ата-энесинин акча сурабаган таанышы, тууганы калганы жок. Мындан улам Рамазан айынын акыркы күнүндө кайрымдуу инсандардан үмүт кылып жардам сурайт. Гемангиома оорусу сейрек кездешкен илдет болгондуктан бул ооруну Кыргызстанда операция кылууга мүмкүнчүлүк жок. Онкологическийге апарганыбызда балабыз айткан, балаңар сакайбайт, балаңар ашык барса 7-ге чыгат деген. Бирок ушундай колунда бар жакшы адамдардын ушундай кайрымдуулугу менен ушу жөнөтүшүп, казы дамлаларыбыз жардам беришти. Ушулардын жардамдары менен жөнөтүп, Алла Таала шыпа берип, азыр эми өмүрү 12 жашка чыкты. Азыр эми алдыбызда ойноп күлүп жакшы болуп атат. Мухаммед Амин операциядан сырткарыда элдик дарыгерлерге кайрылган. Аларда ар кандай ыкмаларды жасап көрүшкөн. Жада калса атында Анарбай деп өзгөртүшкөн. Бирок оорусу күндөн күнгө күчөп, шишиги чоңоюуда. Эгер кайрымдуу инсандардан жардам болсо, дароо эле Москвага операцияга жөнөйт. Көп түкүрсө көл болот демекчи. Мухаммед Аминдин ден соолугуна кайдыгер карабаган ар бир инсан колун сунса, жаш өмүрдү сактап калууга мүмкүнчүлүк бар. Фероза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.